Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man ursila rahmatan lil alamin, amma ba'd. Алла Таалага мактоолорду айтуу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды коштоп, мына ушул Ханафи мазхабтагы аалымдарыбыздын бири Мустафа Зейнуддин Эфенди рахимахуллахтун үйлөнүү туурасындагы өкүмдөрү китебин окумакчыбыз. Анткени көптөгөн жаштардын кулагына күмүш сырга болсун, үйлөнүүдөн алдын бул нерселерди аңдап, түшүнүп, туюп билип алган болсо, эң чоң камылга дагы, эң чоң жолдо, үйлөнүү жолунда жол азык дагы, гүл азык дагы, анан эң чоң бир жакшылык болмокчу. Үчүнчү сабакта мына ошол биринчи подтемада эле жүрөбүз, никенин артыкчылыктары, пайдалары туурасында. Бул никеде ушундай бир чоң пайданы Аллах Таалам катып жашырып койгон. Majlabatul lil ghina'i war rizq, рызкыны жана көптөгөн байлыкты алып келет дейт. Экинчи сабакта баса белгилегенбиз, байлык дегенде көзгө көрүнгөн материалдык колдун кири болгон байлык эле эмес. Бул биринчи кезекте имандын күчтүүлүгү, имандын нурунун күчү, ден соолуктун чың болуусу. Канча байлыгыңыз болуп, ден соолук жок болсо ал бир кыл да. Ден соолуктун бекемдиги, андан кийин эртең адам ашып кетсе 80-90, мейли машырып айтканда 100 жыл жашаган болсо деле, аркасынан адал нике менен канча жакшы балдарды тарбиялап кетсе, кабырда жатканда да соопту жөнөтүп турса, ошол түгөнгүс байлык эмеспи? Ошол үйлөнүп турган байлык эмеспи? Никенин ушундай бир жоопкерчиликтүү жана байлыкты алып келе тургандыгы ушул. Канча деген ооруган адамдар медицина тармагында дагы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам медицинасында, тыббын набавийде көп ооруларга шыпа катар Алла Таалам никени баса белгилеп, ушул никени ичине көп нерсени камтыган. Анан рызкы. Бала чакалуу болуш чоң рызкы. Балалуу адам эч качан өзүн кедеймин дебеш керек. Ар бир бала өзүнүн рызкысы менен келет, ар бир аял өзүнүн рызкысы менен келет. Ар бир күйөө ошол үйлөнө турган аял затына ал рызкы болот. Демек, бул никенин өзү туруш турпатында чоң бир рызкы. Анан нике деген бул эки мусулман Кудайды сүйгөн, Кудайдын кудуретин моюндаган адамдар үйлөнүп аткандан кийин, пайгамбарлардын сыймыктанган сүннөтү болгондон кийин, мындай ошол никенин сообу жөнүндө сөз кетип атат. Никенин өзү эмес, никеге күбө болгон адамдардын канчалык бир артыкчылык сообу бар. Бул туурасында мынакей имам Ибн Мажа, имам Табарани Муъжамул Кабирде, имам Хайсами Мажмуъуз Заваидте сахих даражасында далилге жарган төмөнкү хадисти алып келип атышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Афдалуш шафаати ан ташфаа фи никахин байна снейн." Эң жакшы колдоо көрсөтүү, эң жакшы соопко күбө болуу бул эки мусулман адамдын никесине барып күбө болуп катышуу дейт. Демек, никенин ушундай никеге күбө болгон адамдардын дагы сообу канчалык. Аллахтын астында эң жакшы сооптуу амалга күбө болгону деп ошол эсептелет деп атат. Экинчи подтема фима юхтару физ завач. Үйлөнүп атканда кайсыл акыларга, кайсыл маселелерге көңүл буруш керек? Үйлөнүүдөн алдын кайсыл маселелерге көңүл буруш керек? Ва мин хукукин никах, никенин кээ бир акылары кандай? Нике үчүн. Биринчи, аястакридал мала лаху ва ла юбали мин адай фа инна дамана залика Аллах Таала. Мындайча айтканда, колунда болбой атса дагы жакшы тааныш саналаш адамдардан кредитке процентти аралаштырбастан, арамды шек менен аралаштырбастан үйлөнүү үчүн карыз алса болот. Кантип төлөйм, кантип андан кутулам деп санаа чегип кабатырга батпасын деп атат, кабатыр болбосун. Кыжаалаттыкка батпасын. Аллах Таала мага өзү жардам берет. Эмнеге дегенде, таза ниет, туура ниет менен үйлөнгөн адамга Аллах Таалам өзү жардамчы болот. Мына бул жерде имам Тирмизи Хасан даражасында, имам Насаи төмөнкү хадисти алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Үч түрлүү адамга Аллах Таалам өзү жардам берет" дейт. Бул бир хадисте келген. Чектөө максатында эмес. Биринчиси ал-мужахиду фи сабили, Алланын дининде, Алланын динин жайган адамга, динине бекем болуп берген адамга. Экинчиси бул эми азыр Кудайга шүр кулчулук заманы жок. Вал мукатабул лади юридул ада, ошо кулчулуктан бошоноюн, азат, эркин болоюн деп, ошол кулчулуктан кутулуу үчүн кожоюну менен келишим түзгөн адамга Аллах өзү жардам берет. Үчүнчүсү мына бизге керектүү жери ва накихул лади юридул афаф, ошол үйлөнүү аркылуу өзүмдүн ар намысымды сактайм, зинага батып калбайын, күнөөкөр болуп калбайын, Кудайдын астында, эли журттун астында жексур болуп калбайын деп, үйлөнүү аркылуу тазалыкты көксөгөн максат кылган адамга Аллахым өзү жардам берет деп атат. Бая Раматылык чубак устазыбыз, Аллахым ыраазы болсун, айткан сөзү бар: "Карыз алып аял ал, аял жаныңда калат, карыздан кутуласың" деп. Аллах Таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Бул бүгүнкү сабактын ошол 3-сабагы болду.